Биздин бул жолку сапарыбыз Өрүк Зарлуу Баткенибизге болду. Балдарымдын эсинде бактылуу көзүрмемдерде болсун деп маршруткада жайдын ысыгына карабастан бардык. Себеби биздин да кичинелигибизде тайыным ушинтип маршруткада алып барат эле. Чечме жана Сок чек араларынан өтөсүздөр алгач. Паспортуңуздарды жаныңыздарга алып алышыңыздар керек. Погода өлө ысык, Дубайдын ысыгы жолдо калат. Ошентип Баткенибизге дагы кирип келдик. Балдарыма өтө кызыктуу эмоциялар болду. Биринчи Айтпу халамдын үйүнө бардык. Бул эжебиз тайнимдин бир тууган сиңдиси. Живой өрүктүн сезонуна жетиштимби деп дароо эле өрүккө жүгүрдүм. Анан чоң ага менен учурашып чыгайын деп атамдын бир тууган акесинин үйүнө кирдим. Бизди чоң энебиздин үйүнө таштап койду. Ичинде ушул жакта мейман болобуз. Анан дароо эле кимдин үйүнө бардым десеңиздер, ооба, туура таптыңыздар. 82 жаштагы Бүажер энебиздин үйүнө бардык. Жолдошумдун чоң энеси. Ал жактан дароо эле үйгө кайтып, чоң агамдын үйүнө кирдим. Чоң энебиз сонун кылып аш демдеп коюптур. Жыргап жедик. Өткөн кеткенди эстеп бир сыйра атама дагы дуа кылдык. Биздин Мухаммед балам анча-мынча кишиге жолобойт эле. Тай атасынын бир тууган экенин жүрөгү сездиби, чоң абамдын мойнунан түшкөн жок. Ошентип кайра Айтпу халамдын үйүнө кирдик. Айтпу халам менен чоң абамдын үйү бир жерде жанаша курулган. Оң жакта апамдын тууганы болсо, сол жакта атамдын тууганы. Баткенге барсак биздин туугандарыбыз өтө көп. Ар киминин үйүнө 3 күндөн эс алганда 1 ай 2 ай жөн эле эс алып коет экенбиз. Ошентип халаларым менен бир сыйра күлүп фотосессия кылып, неберелериңиздин бардыгын алып чыгып мен сүрөткө тартайын деп калаарлык көзүрмемдер болот дедим. Себеби биздин да кичинелигибизде бардыгыбызды тизип алып, ушинтип сүрөткө тартышат эле фотоаппарат менен. Могу кичинекей кызды карасаңыздар. Ошентип не кыласыздар отуруп, туруңуздар бийлеңиздер, бул жашоо бир келет деп бир сыйра баарын бийлеттим. Кечинде ибадаткалабыз чайга чакырган. Ата тараптан дагы, апа тараптан дагы туугандарым өтө көп экен эсептеп көрсөм. Баткенге эле келип жашап алсамбы деп ойлодум өз оюмда. Кайсы бир жылдары чоң кызым төрөлгөндө биз Баткенде бир жыл жашаганбыз. Баткенде эмнегедир башкача береке бар. Ачка калбайсың, тууган уруктун арасында. Ырыскыңды Кудайым чачырата берет. Жаңы жерге келсек, ибадат халам бизге шведский стол даярдап коюптур. Халамдын үйүнө келсек, шведский стол даяр туруптур. Пиццадан баштап тортко чейин бар. Дагы семиреткемин деп көздү жумдумдан чекеден жеп баштадым. Кудайым берсең, Кудайыма шүгүр ушу жагынан бер. Жакшы диета кармап дагы арыктап алам күйөөм келгиче деп өлө жедим көздү жумуп. Не отурасыздар, туруңуздар, жегениңиздерди аль кылыш керек деп тургузуп дагы бийлеттим музыка койдуруп. Ошентип кечинде баары кеткенде халаларым менен отуруп алып, короодо семечка чактык. Семечка чакканын баардыгы ушул жерден башталган. Арайы кечкиси өтө сонун салкын болот экен жаңы жерде. Эртең менен дагы бир жага конокко барабыз. Ал Торговый Айлана. Торговый Айланда ушул ибадат халамдын Жанузак жана Самара деген келини жашайт. Жанузак экөөбүздүн үйүндө жарым саатка жетпей кирип бардык. Балдарыбыз менен машинада тыгылып, бул саякатыбыз өтө эсте калаарлык болду деп айта алам. Ооба, айда жылда ушинтип төркүнүңө келсең, ушундай конок болот экенсиң. Балдарыбыз менен ызылдап, тыгылып, эптеп жеттик. Кадам жайдан бир аз жүргөндө Хальмион деген айыл, Торговый, анан ошентип жаңы жер Баткен болуп кетет. Ошентип жеңем дымдаманы келиштире басыптыр. Өтө даамдуу болуптур. Бул жерде дагы жөн отурбай, мен халаларымды отургузуп, макияж кылып, жасандырып, анан апам келди Айдаркенден. Апам Айдаркенде бир аз жумуштары менен жүрөт эле. Ошентип сыйлуу тамактарын жеп үйгө кайттык. Дуаларын, баталарын алып, кеңештерин, акыл насаатын алып, бул жерден дагы жөн чыкпай Баткен айылына Бүажер энебиздин үйүнө конокко жөнөдүк. Ошондо уже эстей албай калдым, бир күндө канча жерге конок болгонубузду. Алчуларыбызды алып алып Баткен шаарына да кирип келдик. Бул жер Баткен шаарынын Дөгмөн деген көчөсү. Ошентип энебиздин да үйүнө кирип келдик. Берчүлөрүбүздү берип, энебиздин батасын алдык. 82 жаштагы Бүажер энемден интервью алган видеомду YouTube каналымдан көрө аласыздар. Баткен элинин меймандостугуна сөз жок. Анан кечкиге бул жерден чыгып, кечки Баткендин концертине күбө болдук. Ырчылар келип өтө сонун концерт коюп кетишти. Балдары менен барып, жыргап концерт көрүп келдик. Мен ойлойм да, ушул Баткен шаарыны борбор кылып койгондо кандай болот эле депчи. Себеби бардык областтардан эң четинде дайыма Баткен четте калып кетет. Бирок Баткен элинин меймандостугуна берешендигинде эч нерсе жетпейт. Ошентип завтракты Айтпу халамдын үйүндө кылып, 82 жаштагы Бүажер энемдин үйүнө барып бир күн жатып келейин деп балдарымды алып жөнөдүм. Анан ошентип энем үйүнө келип, кайынсиңдим келди, 3 кызы менен жыргап сүйлөшүп отурдук. Түн 1 окумга чейин энем менен сүйлөшүп отурдум. Чоңдордун батасын алуу бул эң чоң сыймык.
энемдин жашына жетейин деп батасын кайра алдым. Ошентип Баткенде 2 күн болдук. Жеңем сонун тамак кылып коюптур. Аны жеп, балдарымды кийинтирип Айдаркенибизге сапар алдык. Баткенде күн аябай ысык, Айдаркен болсо салкын. Ошентип Айдаркен шаарыбызга дагы кирип келдик. Бул сапар мен үчүн жана балдарым үчүн эсте калаарлык болду. Айдаркенде тагамдын үйүнө келдик. Остановканын алдында үйү. Ошентип жеңебиздин чайын ичип, Шакшакка дагы чыгып келдик. Шакшакта бул жерде тайнем жашайт. Айдаркендин өйдө жагындагы село деп койсок болот. Калаларыбыз бизге тиктирип келген белектерин берип жатат.